Учурда биз Айтматов районундагы Маймак кызылча кабыл алуу пунктуна турабыз. Артымда мынакей 5 КАМАЗ 100 тоннага жакын кызылча. Ушул Маймак кызылча кабыл алуу пунктуна келип, азыр таразыга тартуу алдында турат. Алгач келген ар бир оор жүк ташуучу унаалардын салмагы текшерилип, таразадан өтүшөт. Андан соң алып келинген кызылчанын сапаты текшерилип, атайын анализдер алынат. Маймак кызылча кабыл алуу пунктуна алгачкылардан болуп Чолпонбай айылынын дыйканы Анаркул мырзанын кызылчалары келип отурат. Быйыл түшүм кандай болду? Быйыл түшүм жакшы, Кудайга шүгүр. 2 гектар жер айдагам. Дыйкан чарбада өзүм жеке менчик үлүш жерде 2 гектар жер айдагам. Былтыр да айдагам. Былтыр будан азыраак калып калган түшүм. Дарилер менен убакыт сааты менен берип атабыз. Баягы 10 күндө 3 жолу бердик. Чөп чыгарбаш керек да, негизи жакшылап караш керек. Берген даризин баарын убагында бердик. Буйруса бар жакшы түшүм. Эми примерно да бир 100 тоннадай бар го дейм. Примерно бүгүн чабып атат тракторлерчи. Андан соң төгүлгөн кызылчалар атайын чоң техникалардын жардамы менен иргелип тазаланат. Биз азыр краптын үстүндө турабыз. Ушу бияктан кызылча келет. Кызылча келгенден бияктан мусор чөт астынан. Бияктан таза суу барып үйүлөт да. Бул этапка чейин дагы биягынан төгүлөт. Биягынан төгүлүп, биягына чөт. Биягынан түшкөндөн кайра бияка эле чөт да. Бул кызылчаны таза чыгарганга аракет кылат. Биягынан мусор кетет, биягынан тазасы кетет да. Аябай чоң эле жеңилдик кылып да. Бул техника, бул процесстер жумушчуларга көп эле жардам берет. Убакытты да тез өнүмдөйт да. Бул күнү президенттин Талас облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппарат жетекчиси Руслан Жээнбеков Маймак кызылча кабыл алуу жайынын иши менен таанышты. Талас облусу боюнча алсак, бизде кант кызылчасын эгүү былтыркы жылы 705 гектарга себилип 37.600 тонна өндүрүлгөн экен былтыр. Быйыл болсо айда аянча азайып кетти да. Дыйкандардан сурап кетет элек кызылчаны эгүүнү көбөйтсөк. Анан да ошо түшүмү бышып жетилген дыйкандарыбыз Маймактагы кызылча кабыл алуу пунктуна тапшырууну суранабыз. Кызылча өстүргөн дыйкандар күнүгө эртең мененки саат 8ден кечки 8ге чейин түшүмдөрүн өткөрсө болот. Дыйкандар Кайыңдык кант ишканасы менен түзүлгөн келишимге ылайык кызылча эгилген жер аянтын тастыктаган аныктама алып келүүсү шарт. 0,24 справка керек. Налог регистрация болгон. Анан кийин анысы жок болсо сахар эле алат. Аны алып келсе 30% акчаны ала алат. Каласа 76 кг сахар алат 1 тоннадан. Болбосо 30%-ин акчалай, калганын сахар менен 76 кг-дан алат. Быйыл Кудай бурса түшүм жакшы былтыркыга караганда. Жакшы болгону. Ошо бардык дыйкандарга ийгилик. Быйыл жалпы Талас облусу боюнча 500 гектар айдоо жерине кант кызылчасы эгилген болсо, анын ичинен 430 гектары дал ушул Айтматов районунда өстүрүлүүдө. Эми бул жерден тазаланган кызылчалар кант заводуна өткөрүлөт. Ал жерден кадимки биз колдонгон кум шекер өндүрүлөт. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Айтматов району.